Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Ушул бүгүн Чыңгыз Айтматовдун айкелинин астына Адахан Мадымаровдун колдоочулары атайын чогулуп отурушат. Биз деген ошол Адахан Мадымаровду чындап колдойбуз, андай эч кандай каршы пикирлер бизде жок дегенин тастыктаганы жооп кайтаруу үчүн келиптир. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум, мекендештер. Биз Москвадан кайрылып жатабыз сиздерге. Азыркы Адахан Кимсанбаевичке болуп жаткан каралоо, мигранттар Адахан Кимсанбаевичти колдобой калды деген бардык мигранттардын, ушул жакта убактылуу иштеп жүргөн адамдардын атынан сүйлөгөндөрдү бул эң туура эместик, жеткен пастык деп эсептелинет. Анткени бул жерде миңдеген, миллиондогон кишилер бар. Адахан Кимсанбаевичти тазалыгын, чынчылдыгын жана мамлекетти сүйүүчүлүктүн эң туу чокусунда жүрө турган адам катары көргөн. Биз Адахан Кимсанбаевичти мына ушул жакта жүргөн мигранттар колдойбуз и жолубуздан кайтпайбыз. Урматтуу кыргыз элим, мана мен ошол азыркы граница көйгөй болуп жаткан Лейлек районунан ошо Тажикстан менен болгон чек арадан болом. Ошол жерде канчалык элдеринин көйгөйүнү башкаларга караганда көбүрөөк эме кылабыз. Бирок ол жердеги неме кароололор болуп жатканы ол карандай эле калп. Мадымаровду ол каралаш боюнча эле иштетип жаткан жогорто бийликтен болгон заказдар деп эле ойлойбуз. Бул жерде элдер такыр эле кошулбайт. Ненесига 100 караласа деле элдердин жүрөгү немелери бар бир Мадымаровду деп колдойбуз. Биз Мадымаровго ишенебиз. Бир гана келечекте Кыргызстанды Мадымаров гана алдыга алып чыга алат деген ишеним билдиребиз. Жакында алган маалыматтарды алсак, ошо бир 20-30 адамдын атынан бардык кайрылуулар болуптур. Биз Адахан Кимсанбаевичтин колдоочу элек депчи. Алар жалган калп эле маалымат да. Алар болбогор эле маалымат. Алар эч качан биздин арабызда андай болгон эмес. Бизде жүздөгөн группалар бар. Сураштырдык, эч качан ал Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары эмес. Биз Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары 100 000 деп, 200 000 деп далилдери менен бар. Мына бланкалар менен даже көрсөтүп кое алабыз да. Анан кийин эле жок жерден эле келип бул каралай берген да болбойт. Мен айтат элем, ошол каралап аткандарга аман болгула дейм да. Ошо тапканыңар бүгүн ошол кайрылуубуз дагы ошол багы бийликтеги кара мүртөздөргө айткым келет да. Ошондо каралооңор токтотпойсуңарбы? Ошону мен эмне абир табат элеңер? Биз Адахан Кимсанбаевич менен сыймыктанып келебиз. Силердин артыңардан Адахан Кимсанбаевичтин аброю дагы да өсүп келатат. Биз Адахан Кимсанбаевичтин артынан 100 000 деп, 200 000 деген колдоочулары далил. Буга биз далилдеп бергенге да кудуретибиз жетет. Мадымаров Адахан Кимсанбаевичти көп кароолоо баштады. Бул кароолоо качан башталды? Бул именно анализдеп көрсөңөр, кайсы жерде Мадымаров Адахан Кимсанбаевтин электораты көп болсо, ошо жерге көбүрөөк басымдуулук кылып атышат. Айылдан Өзгөн районун Куршап айылынан 2 аксакал чыгарды. Бир аксакал айылдан эмес экен. Экинчиси айыл өкмөтүнүн абасы болуп чыкты. Кийинкини карасаңар, мына Баткен областынын электораты күчтүү. Дайыма Мадымаров Адахан Кимсанбаевичти колдоп келген, ошол жака басымдуулук кылды. Ал жерде чек араны неме кылып чыгарышты. Ал дагы аз келгенсип, бардыгы билишет. Эң чоң электораты сыртта жүргөн мекендештер болот. Эми бул жака каралоо баштады. Мына биз өзүбүздүн атыбызды айтып, даже жүзүбүздү бекиткенибиз жок. Кечеки шпаргалка дагыларды карасаңар, ал жөн эле мындай же өзүнүн аты жөнүн айткан эмес, фамилиясын, анан кийин инсалын коюп койгон, же өзүнүн жүзүн көрсөткөн жок. Ал мындайча айтканда бир строительный неме кирип деле андай кагазды турлап чыга беребиз. Ошондуктан мына бул ар кимибиздин жүзүбүз ачык мына жерде. Эгерде чындап бакында неме болсок, биз оппоненттерден өзүбүздүн жүзүбүздөрдү бекитпейбиз. Себеби биздики таза жол менен, эгерде идеологиялык тиреши болсо, аны жүзүбүздү бекитпей, бирибиз менен ачык жол менен немалайлы. Себеби биз өзү ошол жолго кетип аткандан кийин мамлекетибиз таза болсун десек,
демократиялык болук десек, анда давайте, андай кара жолго барбайлы, бүт баары ак менен бара берели. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен макул эмес улуттук кыймылынын мүчөсү боломун. Мен азыркы Адахан Мадымаровго болуп жаткан, карата болуп жаткан каралоого каршымын. Анткени бир топ биздин мекендештер биздин толук атыбыздан Адахан Мадымаровду кара адам, таза эмес адам катары чыгарып койду. Мен буга каршымын. Биз Москвада, Россияда мекендештерим болуп, биз Адахан Мадымаровду толук колдойбуз. Бизге окшогондор көп, бизге окшогондор миңдеген Москвада, Россияда ушул жакта иштеп окуп жүрөбүз. Биз Адахан Мадымаровду колдойбуз. Анткени ал таза адам. Ал адам мен үчүн тазалыктын, ийгиликтин жана мамлекетке болгон сүйүүнүн, патриотизмдин белгиси болуп калган. Адахан Мадымаровга ишенич бар. Амансыңарбы, калай кыргыз калкым. Биз мына мигранттар Москвада ушунчалык ызы-чуу салып, биз макул эмеспиз. Биз элибизден, жерибизден алыс жүрөбүз. Биз качан элибизге барып, жерибизге барып, тууган уруктарыбыз менен бирге жашайбыз деп былтырдан бери ыйлап сыктап жүрөбүз. Мынакей жакындан бери Адахан Кимсенбаевдин каралап ушунчалык жаман сөздөргө түртүп атышканы биз эл үчүн деле, ушу биз мигранттар үчүн деле белгилүү болуп келатат. Биздин кыргыздарды ушунчалык басынтып тебелеп атасыңар. Көзүңөрдү ачкыла. Биз дагы ушинтип эле Россиялап жүрүп калбасак керек. Бизди ошо качан Кыргызстанга алып кетем, Кыргызстанды оңдойм деген адамдар үчүн биз дайыма жаныбызды үйрөп, ушунчалык косунуп келебиз. Адахан Кимсенбаевич биз үчүн, мигранттар үчүн, мигранттар эмес, убактылуу иштеп, убактылуу өз бала чакабызды багып жүргөн биз үчүн күйүп пышкан жакшы инсан, таза инсан. Биз Адахан Кимсенбаевичти оң колдоп колдойбуз. Адахан Кимсенбаевич биз үчүн аппак, туп-тунук, таптаза, акыл эстүү адам болсо, ошо Кимсенбаевичте болуш керек. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен кыймыл уюшулгандан бери, ошол адилетсиз шайлоо өткөндөн бери Мадымаровду колдоп келаткандар мына биз көшөгөнүн артында туруп, биздин атыбыздан сүйлөгөндөр кичине уя алгыла деп эсептеп кетемин.